Мына компаниянын жетекчиси Билим Майнаев азыр саат 8:30 келмегеле. Бирок срочно Меккеге коноктор келип калып, срочно чыгып кетип атам дейт. Келе албай калды. Өзү сиздерге келип саламын айтып, жылуу сөздөрүн айтып, кеп кеңешин айтып кетмек болгон. Аны неге кошуп атам? Мен ошол жигиттен чынында мындай ыраазы болом да. Башка компаниялардын жетекчилерин деле көрүп жүрөбүз. Бирок ал жигиттин өзгөчөлүгү ушундай, мен баамда ушундай. Келген умрачыларды бирдемге үйрөтүп калсак дейт да. Ушул бирдемге айтып калсак, үйрөтүп калсак. Мына башка элдерди көрүп атасыздар да, башка улуттарды деле көрүп атасыздар. Атайын муну эмегени ижарага алып, акча төлөп, атайын сабак уюштуруп атат да. Курма бакада атайын чайпайларды уюштуруп, неге алып барат? Бирдемге айтып берип калалык, дамлалар келсин, Калыс дамла келсин, Максат дамла келсин, Абдышүкүр дамла келе калсын, ошолордун сабактарды уюштуруп берели. Элдер бир нерсе үйрөнүп калсын дейт да. Ошонусу ыраазы. Бүгүн дагы айттым. Алла ыраазы болсун, ушул Кудай буйрса, үйрөнгөндүн дагы, үйрөткөндүн дагы соонун алып атасың буйрса. Кудай таалам ушул жакшы сыпатыңдан жаздырбасын, ушундага бекем бол депчи. Сиздер да ошондой ниет кылыңыздар, үйрөнүңүздөр. Бул умра деген нерсе өмүрдө бир жолу жасала турган, 2 жолу жасала турган, туурабы? Ибадат. Бир жылда бир жол келесиздер, эгер көп келгендер болсо. Болбосо бир өмүрдө бир эле жолу келе турган нерсе. Умра. 5 маал намазыбызда канча жаңылышабыз, туурабы? Бирок өмүрүбүздө бир жолу болуп аткан ибадатта жаңылышып калбайлы. Ушуларды жакшы үйрөнөлү. Сиздерге айтарым, азыртадан бул жерден дагы, Меккеге барганда дагы ибадаттарыңыздарды бекем кылганга аракет кылыңыздар.